Güч биримдикте социалдык саясий партиясы өлкөбүздөгү социалдык багытта иш алып барган саясий уюм. Аталган партиянын катары демилгелүү жаштары, тажрыйбалуу, өз ишин мыкты билген билимдүү кесипкөйлөр менен толукталган. Алар жаратман жана бир пикирдеги санаалаштар болуп саналат. Партиянын катарындагылар жашы карысына, улутуна, диний ишенимине жана тек жаатына карабастан борбор калабыз Бишкекти кантип ар бир жаран үчүн ыңгайлуу, коопсуз, заманбап гүлдөгөн шаарга айландырабыз деген негизги максат бириктиргенин айтышат. Партия «Сила в единстве» – социально ориентированная партия, которая непременно знает... Güç биримдикте партиясы социалдык маселелерге багытталган партия. Биз өзү кичине болгону менен биз үчүн кымбат болгон ордо калабыздагы көйгөй маселелерди билебиз. Элдин тагдыры биздин тагдыр. Албетте, эгер сен бай үй бүлөдөн болуп, акчаң көп болсо, жол тандабасың болсо, сен начар жолдорду сезбейсиң жана оңдобойсуң. Эгер сен чет мамлекетте дарылансаң, сен биздин ооруканалардын жакшырышын ойлобойсуң. Эгер сен балдарың башка мамлекеттерде окуса, сен биздин өлкөнүн билим берүү системасын жакшыртууну ойлобойсуң. Биз жөнөкөй адамдардын партиясыбыз. Бизде жаш болсо да чыныгы адистер өтө көп. Ошондон улам биз Бишкек шаардык кеңешине өтүүгө күчүбүз жетет деген ишеничибиз бар. Ошону менен катар биз шаардын структурасын өзгөртүү менен чоң өнүгүүлөргө жетишебиз деп ойлойбуз. Биздин Güç биримдикте партиясынын максаты шаардык кеңешке келип алып эле шымды жыртып олтуруу же кызмат бөлүшүп, өз кызыкчылыктарыбызды түртүп олтуруу эмес. Биздин милдет ар бир шаардын тургунунун Бишкектин кайсы аймагында болбосун жашоосунун ыңгайлуу болушуна жетишүү болуп саналат. Удобно жить, неважно в какой части города. Биринчиден, бул коопсуздук маселеси, транспорт маселеси, билим берүү маселеси. Мындай караганда мен өзүм ушул 20 жылдан бери укук коргоо органдарында иштегендиктен ошол коопсуздук маселесин жакшы билем да. Биринчиден ошол эле азыр болуп жаткан кылмыштарды ачууда эң биринчиден ошол видео наблюдение керек да. Видео наблюдение болгон жерлерде статистика боюнча кылмыш кескин азайган да. Мисалга келтиргенде ошо Октябрь районунда безопасный коопсуз район деген долбоор болгон. Ошондо 100гө жакын камера именно ошо 6 микрорайондо орнотулуп, кадимкидей статистика боюнча кылмыш кескин азайган да. Такыр азайып, чындыгында жанакы ар дайым болуп жаткан кылмыштар 60 микрорайондун ичинде ошо болбой калган. Бирок тилекке каршы ал проект көбүнчө ошол милиция тарабынан жергиликтүү ошо ишкерлер жардам беришип ошол проектти ишке ашырышкан. Анан финансылык проблемалар үчүн ал проект жабылып калды да. Ушундай долбоорлорду Бишкек шаары боюнча жалпы киргизсек, коопсуздук маселеси чечилмек деп ойлойм. Биз күнү түнү жүргөн сайын, Бишкекте жашаган сайын ошол проблемалар менен абдан ар дайым кездешип турабыз. Бүгүнкү күнү бардыгыбыз күбө болгон жол транспорт, автоунаа, автобус маселелери өтүп акыркы күнү бизди бардык кыйынчылык абалга түшүп келди. Экинчи маселе бул билим берүү. Эксперттердин айтымында Бишкек шаарынын калкы жыл сайын көбөйөт. Бирок ошол маселени чечүү үчүн биздин бүгүнкү маселелер мектеп боюнча, садиктер боюнча чечилип атабы? Ошол экинчи эң негизги суроолордун. Андан тышкары шаардын тазалыгы. Шаардын экинчиден жашыл болуп, биз ар дайым Фрунзе жашыл шаар деп элестеткенбиз. Бирок бүгүнкү күнү Бишкек ошондой талапка жооп береби? Анан үчүнчү маселе бул биздин ден соолук. Жыл сайын кышынды дегенде баарды коркунуч менен кабыл алат. Бул смог маселеси, түтүн. Ошондой көп маселелер туулганына жараша бизде Güç биримдикте партиясында ар тармактуу инсандар, профессионалдар чогулган, ушул бир команда болуп биз шайлоого аттандык. Güç биримдикте партиясынын талапкерлери саясий ишмердик жана ар кайсы тармактар боюнча мамлекеттик башкаруудан тарта жумуш орундарын түзүүгө чейинки иште зор тажрыйбалары бар инсандар. Ошондон улам борбор калабыздын сыймык менен аталып, ким гана болбосун көз артып суктанган кооз болушуна умтулууну көздөшөт. Мындан тышкары жарандарыбыздын коопсуздугун, экономикалык туруктуулугун камсыз кылууга, социалдык коргоого, адам укуктарын сыйлоого багытталган мыйзамдарды демилгелөөнү алдыга коюшкан. Менин Güç биримдикте саясий партиясынын катарында бараткандыгымдын бирден бир себеби ал жакта Бишкек шаарынын тургундарынын социалдык тармактарын өнүктүрүү боюнча жана ошондой эле пенсионерлердин, аскер кызматкерлердин, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоо турмушун жакшыртуу боюнча абдан жакшы көргөзүлгөн экен. Ошол себептен мен ошолорду колдоп,
бара жатам. Биринчи иретте биздин ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандарга коомдук транспорт, аялдама ушул нерселердин баардыгын түзүп беришибиз керек. Андан кийин улгаган жарандарга алардын узак сергек жашоосуна, ошондой эле аз камсыз болгон үй бүлөлөр, балдар маселеси, гендер маселеси, тең укуктуулук, ошол баардык ошол биздин программада күч биримдикте партиянын программасында каралган. Ошол себептен мен бул партиядан аттанып жатам. Негизи мен өзүм маданият кызматкери болгондон кийин актёрмун. Маданиятка көбүрөөк көңүл бурсак, маданият тармагында иштеген ишмерлерге көп жылдан бери жаш болгону менен 2-3 баласы менен общежитияда жашагандар бар, хоздордо жашагандар бар. Негизи эле театр актерлору эмес, кинодо дагы, бул ансамбльдарда аябаган көп мындай бир таланттуу жаштар бар. Ошолорго колдоо көргөзүш, аларга бир жөлөк болуп, жөлөк пул төлөп, бир кандайдыр бир жашоосун жеңилдетүү максатында өзү мына күч структурасындагыларга, мугалимдерге, врачтарга деп дагы бир үйлөр курулуп, кандайдыр бир жеңилдетүүлөр берилип жатат. Мен дагы ушу каалаганым маданият кызматкерлерине көбүрөөк көңүл бөлүп, ошону колдош керек. Эмнеге дегенде биздин тилибиз, биздин маданиятыбыз бул деген акыркы орунда турбаш керек. Эң негизгиси биз ушу маданиятка дагы чоң салым кошуп көңүл бурсак, менин оюмча эң жакшы болот. Менин кесибим врач. Мен ушул күч биримдикте партиясы менен шайлоого бара жатам. Шаардык жаңы конуштарда чоң конуштар бар. Ошол жердеги жарандардын саламаттыктын коргош үчүн жаңы чоң поликлиникалар салыш керек. Ооруну алдын алуу дарылаганга караганда жеңилирээк. Ошон үчүн ушул көйгөйлөрдү чечиш керек деген ойдомун. Город я знаю достаточно хорошо. И идя в городской кинеш, мен Бишкек шаарын жеткиликтүү жакшы билем. Ошондон улам шаардык кеңешке шайлоого бара жатып, биздин партия чыныгы профессионалдардан турган команда чогулганын айтат элем. Биздин балдардын шаарды мыкты өнүктүрүү боюнча эң сонун идеялары бар. Күчтү бириктирип, кала жашоочулардын башын кошуп, Бишкек шаарын ар бирибиз үчүн жеткиликтүү, ыңгайлуу кылуу максатыбыз болуп саналат. Таким он должен быть благоустроенным и комфортным для каждого человека и каждого гражданина. Калктын саламаттыгы, жаштардын татыктуу билим алуусу экономикалык өсүшкө түрткү берүүчү эң таасирдүү инструменттердин бири. Ошондуктан заманбап талаптарга жооп берген, сапаттуу жана бардык үчүн жеткиликтүү билим берүү системасын түзүү, медициналык камсыздоого жетишүү, шаардын бюджетинин түзүмүнөн ачык болуп, экономикалык социалдык саясаттын негизинде, тактап айтканда пенсионерлердин, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жашоо турмушун жакшыртууга багыттоо күч биримдикте партиясынын негизги милдеттеринин бири болуп саналат. Бүгүнкү күндө биздин алдыбызга койгон максатыбыз ушу медицина жагына көбүрөөк көңүл бурмай болуп атат, илим билим жагына көңүл бурганы келип атат. Кудай буйрса биз өтүп кала турган болсок, биз пенсионерлерге жакындан жардам кылдыргызып туруп, бекер медицина жактан жардам берүүнү көздөп атабыз. Мектеп окуучуларына болсо бекер тамактарыны жакшыртууну, балдардын ден соолугун караганды биз биринчи орунга коебуз деп үмүттөнөбүз да. Бишкек шаары бул эгерде Кыргызстандын чыныгы жүзү болсо, бул жерге чын эле эмгекчил, Кыргызстан үчүн күйгөн патриот жигиттер, уламдар, кыздар келиш керек деп ойлойм да. Ошонун арасында мен бүгүнкү тандап турган кишим бул полковник Касымбеков Мурат Баишевич. Өзү 1999-жылы, 2000 жылдары Баткен согушуна элимди, жеримди коргойм деп катышкан жигит. 2000-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасына татыктуу болгон жигит бул. Аскердик намы полковник. Бул мындайга жөн адамдар жете албайсыздар деп ойлойм. Анан 2016 жылдан бери Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңешинде Октябрь районунун жетектеп төрагасы болуп келе жатат да. Эми бул Октябрь районуна төрага болуп келгенден бери 2016 жылдан бери
Биз жолдош полковникти жакшы жагынан гана билебиз да. Мунун иштеген кызматы, ошондо ардагерлерди чогултуусу, ардагерлер үчүн кылган кызматы, именно ошолорго жардам көрсөтүү, мектеп окуучуларына аскер патриоттулук тарбиялоого көрсөткөн салымдарын биз эсептеп бите албайбыз да. Ошондуктан бардыгыңыздарды чакырат элем. Ушул полковник Касымбеков Муратбек Баишевичти колдоп берсеңер деп. Анткени мындай патриоттор бизден акчага сатылган саясатчыларга караганда төлгөйдө иштеп берет. Бул чыныгы Бишкек, Кыргызстан жүз экенин көрсөтүп берчү жигиттерден деп ойлойм. Менин мына коллегам Мурат Баишевич бул адамды мен таза адам деп ойлойм. Анан бул депутаттык иште мен ойлойм Бишкек шаарынын азыркы жаралып аткан көйгөйлүү турмушунда көптөгөн нерселерди чечип, тактап, аныктап бул өзүнүн тажрыйбасын колдонуп, себеби аскер адамы деген аскер адамы бир эле сүйлөйт, бир жасайт, коюлган тапшырманы так аткарат. Мына байкап атасыздар, экинчи ирет шайлоо жүрүп жатат. Эмне үчүн биринчиси жокко чыгарылды, себеби бузуулар көп болду да. Эми экинчи ирет аттанып аткандан кийин мындай ишке шаардык кеңешке жалпы эле шайлоого аттанууга жоопкерчиликтүү сөзүндө турган адамдар келиш керек. Себеби мынча шаардык деңгээлде, республикалык деңгээлде чечимдерди кабыл алып аткандан кийин сөзсүз түрдө адистерден башка адамдар мындай ишти аткара албайт. Мен жаран катары учурда ошол мисалы үчүн мен майыптыгым бар, майыптыгы бар адамдарга тиешелүү мындай социалдык кароолорду мен жаран катары колдонуп жатпаймынбы? Канчалык деңгээлде жетиштүү же жетиштүү эместиги сезилип турат. Мындан ары азыр албетте үмүттөрүбүз зор, бирок мен ойлойм өзүнүн ишин так билген, сөзүнө так, ишине так адамдар иштеш керек. Алардын бири бул партияда мен Жаңыл Ишенбековну колдоп келдим. Себеби мен мамлекеттик эмес уюмдан иштегенден бери 10 жылдан ашык. Жаңыл Ишенбековна буга чейин социалдык өнүгүү министрлигинде зам министр болуп иштеп кеткен. Канча жыл бою кызматташтыгыбыз бир болуп жүрөт. Ошончо билгеним социалдык көйгөйлөрдү эң мыкты билет жана аткарат. Ошол эле учурда профессионал. Я поддерживаю эту партию «Сила в единстве», потому что мне импонирует программа этой партии «Сила в единстве». Мен күч биримдикте партиясын колдойм. Анткени анын программасында экономикалык өнүктүрүү менен тең эле социалдык өнүгүү саясаты да камтылган. Мен бул өтө зарыл жана актуалдуу деп ойлойм. Өзгөчө азыркы өтө күч алган миграция учурунда. Анткени анын кесепетинен экономикалык эле эмес, социалдык көйгөйлөр абдан көбөйдү. Элде жакырчылык токтобой өсүүдө. Бул партиянын программасындагы мага жаккандагы бир жагы анда пенсия системасын реформалоо бар экен. Мен 20 жылдан ашык убакыттан бери картаң адамдар менен иш алып барам. Алар калктын эң эле корголбогон катмары. Алар көп жылдардан бери эң эле оор шарттарда жашап келишет. Ал эми партия программасында аны өзгөртүп жакшыртуу жактары камтылган. 20 лет, и я вижу, что это самая незащищенная категория населения, которая вот уже сколько лет, да, живет в таких очень тяжелых условиях. Бишкек шаарынын кеңешине ушул маселени билген, системаларды түшүнгөн, социалдык вопросторду көтөрө турган адистер келсе деп ойлойм. Күч биримдикте социалдык саясий партиясы өлкөдөгү бардык конструктивдүү саясий күчтөрдү, жарандык коом жана демилгелүү жаштар менен иштешүүгө даяр экенин билдирет. Анткени күч биримдикте партиясы Ордо калабыз Бишкекти заманбап, өнүккөн шаар катары көргүсү келген ар бир жарандын партиясы. Күч биримдикте социалдык саясий партиясы 6 номерде.